Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың сүннетіменен жашаған сіздерге дағы дайыма Алла Тағаланың үзгілтіксіз рахматы, мейірімі, хидаяты, нұру, адал, рызқысы, берекесі бола берсін. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Субханаху ва Таала мына ушундай берекелүү, куттуу күндө аткарган бардык ишиңиздерди Аллахым кабыл кылган болсун. Бүгүн сиздер менен кыскача мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн көптөгөн хадистеринде айтып кеткен исламдагы эң бир жакшы кулк мүнөздөрдүн бири адамды эгер ошол сыпат менен сыпатталган болсо түбөлүктүү бейишке алып бара турган, пайгамбарыбыз дайыма үндөгөн, мына ошого чакырган, чакырып эле тим болбостон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү ошол сыпат менен дайыма өзүн кооздогон. Бул болсо дагы бизде уяттуулук, ар намыстуулук деген жакшы бир сыпат экен. Бизде алымдарыбыз айтат, уяттуулук дегенде шариаттын көз карашы кандай, анын түшүндүрмөсү кандай дегенде алымдар айтат, хулукун ябасу аля ижтинабил кабихи минал аквали вал афали. Мындайча айтканда бир адамдын кулк мүнөзү экен, ушундай бир пейил, жаман сөздөрдөн, жаман кыймыл аракеттен сактана турган жакшы кулк мүнөздү биз уяттуулук деп айтат экенбиз. Ошондуктан бизде деле айтып коет, кой, уят деп коебуз го, уят болот деп коебуз. Мына ошол негизи ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүнөн алынган. Алымдарыбыз айтат, аль-хаяу мифтаху кулли хайрин. Эң бир уяттуулуктун, ар намыстуулуктун жакшы пайдаларынын бири бул бардык жакшылыктын башаты дейт. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү бар экен. Пайгамбарыбыз айтат, аль-хаяу ла яти илля би хайрин дейт. Мындайча айтканда, уяттуулук бардык жакшылыктын башаты, уяттуулуктун артынан жакшылык гана келет дейт. Бир гана жакшылык болот дейт. Бул Бухариде, имам Муслимде келет экен. Башка бир риваятта пайгамбарыбыз айтат, аль-хаяу куллуху хайрун дейт. Уяттуулук, ар намыстуулуктун баары эң бир жакшы иш, артынан жакшы нерсе болот деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтат. Ибн Ияс радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыздын хадисинде келет экен. Ушул сахаба айтып атат. Кунна инда наби саллаллаху алейхи ва саллам фазукира индахул хая дейт. Пайгамбарыбыз менен чогуу отурат элек дейт. Сүйлөшүп, барлашып, пайгамбарыбыз насааттарын айтып отурат эле дейт. Мына ошондо уяттуулук жөнүндө сөз козголуп калды дейт. Ошондо сахабалар айтты дейт. Я Расулаллах, аль-хаяу минад-дин. О Алланын элчиси, айтыңызчы, уяттуулук, ар намыстуулук дагы динденби? Деп сурашканда пайгамбарыбыздан, пайгамбарыбыз айтты, балу хуа дину куллуху. Сахабалар, уяттуулук да динденби дегенде пайгамбарыбыз айтты, балки уяттуулук диндин баары деди. Ошо уяттуулук өзү бул дин деди пайгамбарыбыз. Мына ошондуктан алымдарыбыз айтат, демек өзү дин болсо, өзү уяттуулук жакшы бир кулк мүнөз болсо, демек бардык жакшылыктын ачкычы бул уяттуулукта бар экен. Ошондуктан ар бирибиз колдон келишинче ушул сыпат менен, ушул кулк мүнөз менен өзүбүздү кооздогон болсок, ар бирибиз үчүн пайдалуу экен. Экинчи бир жакшы пайдаларынан, мөмөлөрүнөн аль-хаяу иманун дейт. Мындайча айтканда алымдарыбыз айтат, уяттуулук, ар намыстуулук бул имандан дейт. Керек болсо ал иман эле дейт. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, аль-хаяу вал иману куранау жамиан.
уяттуулук менен ыймандуулук экөөбү эгиз сыяктуу эри шаркак чогуу жүрөт. Фаиза руфия ахадухума руфия ал-ахар дейт. Эгер бирөөсү эле жок болуп калса, экинчиси дагы өзүнөн өзү жок болот дейт. Бул ыймандуулук менен уяттуулук дейт. Экөөбү чогуу, ажыратууга мүмкүн эмес дейт. Момун мусулманда чогуу болот, бирок бир адамдан уяттуулук кетсе, ал адамдан ыйман да кетти дейт. Эгер ыйман кетсе, анда ал адамда уят, ар намыс деген деле жок дейт. Ошондон экөөбү чогуу болот, бирөөсү көтөрүлүп жок болсо, экинчиси дагы жок болуп кетет. Ошондон пайгамбарыбыздын баарыбыз билген жакшы бир сонун хадиси бар. Ал-иману бид'ун ва ситтуна шу'батан дейт. Пайгамбарыбыз айтат, ыймандын 60тан ашуу, башка бир сөзүндө 70тен ашуу бутакчалары бар дейт. Ыймандын бутакчалары бар дейт. Ошол вал хаяу шу'батун минал иман, уяттуулук ошол ыймандын бир бутакчасы дейт. Сабырдуулук өзүнчө бир бутакча, кичипейилдик өзүнчө бир бутакча, берешендик, жоомарттык дагы өзүнчө бир бутакча, кечиримдүүлүк, башкаларга кайрымдуу болуу, текеберликтен сактануу. Мына ошол өзүнчө баардык бутакчалар, ал эми уяттуулук, ар намыстуулук дагы ошонун бир бутакчасы дейт. Ошондон момун мусулман адам сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө ушул сыпат менен өзүн дайыма сыпаттап жүрүш керек. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат. Күндөрдүн бир күнүндө дейт, пайгамбарыбыз жолдон кетип жатса, эки киши сүйлөшүп атат дейт. Биринчиси экинчисине насаат айтып атат дейт. Уялбайсыңбы, уяттуу болбойсуңбу деп ушул жөнүндө сүйлөп атканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баягы киши насаат берип атканда кичине ашырып ийди дейт да. Мындай катуулук менен ашырып ийгенде пайгамбарыбыз айтты: "Дa'ху фа иннал хаяа минал иман." Аны тим кой деди пайгамбарыбыз. Көп эле катуу айта бербе. Көп эле катуу айта бербе. Ал негизи уяттуулук бул өзү ыймандан дейт пайгамбарыбыз. Мына ошондуктан ал адамдын өзүндө ыймандуу болгондон кийин аны уяттуулук болот. Ага катуу айтып, көңүлүн орто бербегейин деген мааниде пайгамбарыбыз айтып атат. Андан кийинки мөмөлөрүнөн, андан кийинкилеринен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул жерде адамдын кооздугу экен. Алымдарыбыз айтат, ал-хаяу абхазина. Адам ушундай бир кооздонгон болсо, ошол адамды кооздоп турган жакшы адеп ахлактын бири бул уяттуулук экен. Анас ибн Малик радиаллаху анху өз сөзүндө айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылган хадис, бул хадисте пайгамбарыбыз айтат, ма канал хаяу фи шайин илля занаху. Мындайча айтканда, кайсы иште уяттуулук, ар намыстуулук, кичипейилдик, жакшы кулк мүнөз болсо, уяттуулук болсо, ошол ишти өтө кооздоп турат дейт. Ал иш өтө кооз көрүнөт. Вала канал фахшу фи шайин илля шанаху дейт. Кайсы бир иште мындай жамандык, катуулук, бузукулук, жаман сөз менен болсо, ошол ишти ал нерсе айыптуу экенин, кемчиликтүү экенлиги билинип турат дейт. Мындайча айтканда, ошол уяттуулук, ар намыстуулук менен жакшы бир сөз, жакшы бир иш кылынса, ошол иш адамдын көзүнө кооз көрүнөт экен. Жакшы болду, жакшы кылды, сооптуу болду деп. Ал эми жаман иш болгон болсо, адамдын көзүнө туура эмес көрүнөт. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз бул уяттуулукту дагы кулк мүнөздүн эң бир жакшы кооздорунун, же болбосо кооздуктарынын бири дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ал-хаяу хулукун юхиббухуллаху субханаху ва таала." Уяттуулук менен ар намыстуулук ушундай бир сыпат дейт. Аны Алла Таала өзү жакшы көрөт дейт. Бул жөнүндө пайгамбарыбыздын Ашаж ибн Кайс деген кишиге, сахабага айткан сөзү бар экен. Пайгамбарыбыздын ошол мажлисинде отурсак, пайгамбарыбыз айтты дейт. Ошол жана азыркы кишиге пайгамбарыбыз айтып атат: "Анна фика хислатайни." О Ашаж ибн Кайс, Абдул Кайс экен аты. Абдул Кайс, сенде Алла Таала жакшы көргөн эки сыпат бар экен деди. Анын биринчиси бул сабырдуулук деди. Экинчиси бул уяттуу, ар намыстуулук экен деп, ошого пайгамбарыбыз айтып атканын бул киши бизге хадис кылып айтып атат. Демек, пайгамбарыбыздын айтканында өтө маанилүү экендигин биз түшүнүшүбүз керек. Сабырдуулук жана уяттуулук, ар намыстуулук
эң бир жакшы Алла Таала көргөн сыпаттардан дейт. Ар бирибиз өзүбүздү жакшы билебиз. Эми адамбыз, шайтан азгырып турат, адамдар азгырып турат, дини азгырып турат. Мына ошондуктан өзүбүздү баягы имандуулук жактан жакшы көзөмөлдөп, ошол пайгамбарыбыз үндөп кеткен, айткан сыпаттарга өзүбүздү ээ кылып, ошо менен коздогонго аракет кылышыбыз керек. Мындайча айтканда, көп учурда биз нафсты жеңишибиз керек болот. Ошондо гана ушул сыпаттарга ээ болобуз. Ошол сыпатка ээ болоюн десең, кой десең эле шайтан жетип келет. Азгырып баштайт. Шайтандан да күчтүү нафсың азгырып баштайт. Сен андай кылды, мындай кылды деп көп нерсе азгырат. Мына ошондуктан биз бардык нерсе шариаттагы жаман нерселерди экенин билген эле болсок, кой деп таштап туруп, биз жакшы жагына багыт алышыбыз керек. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Инна лиллахи азза ва жалла хаййюн сатирун. Инналлаха азза ва жал." Аллаху субхана ва таала өзү деле уялат дейт. Анан адамдардын күнөөлөрүн жашыруучу дейт. Алла Таала жашырат. Юхиббул хаяа ва сатр. Алла Таала жашырып эле тим болбостон, уяттуулукту, ар намустуулукту да жана бирөөдүн айыбын жаап жашырганды да жакшы көрөт. Файзахта салахадакум фалиястатир. Ошондон кейде жуунуп аткан учурда деле силер жабынып туруп жуунгула. Бир нерсени тосмону тосуппу, ошондой бир уяттуулук менен жуунсаңар дагы жакшы болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн эмнесин бизге айтып атат. Осиятын, өзүнүн насатын бизге айтып атат. Демек кейде пайгамбарыбыздын башка бир сөзү бар: "Кулли уммати муафа илля мужахирун" дейт. Менин бардык үммөттөрүм сак саламатта болот, тынч болот, аман болот, бирок өздөрүнү жарыя кылып бергендер гана кутулбайт деди. Эсеп китептен. Кейде бир адамдар дейт, түнү менен күнөө иш кылат дагы, зынабы, аракпы же башкабы, бирөөдүн акысына киреби, урабы, мына ушуларды кылат дагы түнү менен дейт. Аны эч ким билбейт дейт. Бирок эртеси туруп алып, өзү анан башка бирөөлөргө мактанып жарыя кылат дейт. Ушулар гана эсептен кутула албайт дейт. Себеби кылган иши үчүн жооп бериш керек. Ал эми кебирлер кылган ишин артынан билип туруп тооба кылган болсо, анда Алла Таала тообаларды кечирүүчү зат. Кээде өзүбүзгө өзүбүз зыян кылып коебуз дейт. Бул жакшы сыпат, уяттуулук, ар намустуулук адамды бейишке гана алып барат экен да. Бейишке гана алып барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат. Бул хадисти Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Аль-хаяу минал иман. Караңыздар, пайгамбарыбыз айтып атат: уяттуулук имандан. Вал иману фил жанна. Ал эми имандуулар бейиште болот деди пайгамбарыбыз. Вал базау минал джафа. Уятсыздык бул акылсыздык, аңкоолук болот деди. Оройлук болот деди пайгамбарыбыз. Ал эми оройлук, ошол оройлук менен бирөөгө зыян берет. Тили менен, колу менен, буту менен, көзү менен, манжалары менен, соцсеттерге жамандап жазуу менен, жала жабуу менен, бирөөдүн акысына кирүү менен, булардын баары финнар, тозокто болот деди. Мына ошондуктан уяттуулук адамды эмнеге алып барат дейт? Пайгамбарыбыз айтат, бейишке алып барат. Демек имандын белгиси бул уяттуулук. Уяттуулук исламдагы эң негизги кулк мүнөздөрдөн. Пайгамбарыбыз айтат: "Инна ликулли динан хулук. Инна ликулли динин хулукан. Ва хулукул инсани аль-хая." Жоса ва хулукул ислами аль-хая. Пайгамбарыбыз айтып атат, ар бир диндин өзүнө таандык өзгөчө кулк мүнөзү болот. Ал эми биздин ислам динибиздин кулк мүнөзү бул уяттуулук, ар намустуулук, Кудайдан коркуу, таква болуу деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып жатат. Демек бул сыпат менен биз сыпаттанган болсок, баарыбыз каалаган түбөлүк бейишти Алла Таала даярдап турганын бизге мына ушул бардык хадистерде пайгамбарыбыз айтып атат. Бирок эң негизги шарты ихлас менен, чын көңүл менен, якин менен,
ушул кулк мүнөзгө ээ болгонго аракет кылалы. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз айтты дейт, акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан dedi. Момун мусулмандын ыйманынын толуктугунун белгиси бул ал адамдын кулк мүнөзүнүн жакшылыгы dedi. Демек ошол кулк мүнөздүн жакшылыгынын ичинде бизде уяттуулук бар. Бул болсо дагы эмне экен? Эң бир момун мусулманга керектүү. Ошондон алымдарыбыз айтат, эгер бул уяттуулук деген, намыстуулук, бирок намыстуулук, уяттуулук дегенде бул шариаттын чеги менен айтып атабыз. Шариаттын көз карашы менен айтып атабыз. Анан кээ бир үрп адаттын, кээ бир элдин үрп адаты менен айткан жок. Кой эми, уят экен деп эле жылкыларды катарлашса сойдуруп туруп анан ысырапкорчулук кылсаң, бул уяттуулукка кирбейт бул. Бул ысырапка кирет. Тойду өткөрсөң, кой уят, тигинен жакшы кылып коеюн деп өткөргөн болсоң, бул уяттуулукка кирбейт. Бул ысырапка кирет. Ысыраптын дагы өзүнүн жолу бар. Ошондон бизде алымдарыбыз айтат, уяттуулук болбосо, коноктор сыйланылбай калат эле, убадаларга турулбай калат эле, аманаттар аткарылбай калат эле деп ушул уяттуулуктун көптөгөн бир даже ата эне дагы урматталбай калат экен, уяттуулук жок болсо. Көрүп атабыз мына карлар үйүндө канчалаган аталарыбыз, апаларыбыз жатат. Биздин диний башкарма ошол жакты бир аз шефтик алып барып турабыз, өткөндөрдү кепилдеп жаназаларын окуп турабыз дегендей, мына ошол жерде мусулман апаларыбыз, аталарыбыз эле жатат. Сурап көрсөң, алардын балдары бар, кыздары бар. Анан эми уяттары жок болсо, ошол жака таштап койсо, бирөөсүн сурасаң, кызым Германияда иштейт дейт, балам Европада иштейт дейт. Дагы башка нерселерди айтат. Анан ал жердеги жашаган карыяга эмес, ошол жактагы жүргөн балдарына ичиң ачат да. Эгер ушул ата эне наразы болсочу, наразы болуп өтүп келсе, ал адам бейишке кире албай калат. Мына ошондуктан биз мына ушул сыпатты жакшы окуп, түшүнүп, билип, бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Уяттуулук бул пайгамбарлардын шарияты. Канча пайгамбар, миңдеген пайгамбар келген болсо, эң акыркысы биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо, бардык шариятта, динде уяттуулукка чакырат экен. Кудайдан корккула, уяттуу болгула деген чакырык бардык динде бар экен. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Инна мимма адракан насу мин каламил нубувати иза лам тастахи фасна ма ши'та" дейт. Мына пайгамбарлардын, бардык пайгамбарлардын сөздөрүнөн мурас калган сөз дейт. Ошол доордогу бардык адамдар уккан. Мына биздин пайгамбарыбыз дагы айтып атат: "Эгер уялбасаң, каалаганыңды кыла бер" деп атат. Эгер уятың жок болсо, билгениңди кыл дейт. Ошондон бизде шарияттын өзүнүн чеги бар. Бул иштердин баары сооптуу иштер, бул иштин баары күнөөлүү иштер деген чеги бар. Мына ошол чекти сактап жашашыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Арбаун мин сунанил мурсалин." 4 нерсе пайгамбарлардын сүннөттөрүнөн, бардык пайгамбарлардын сүннөтүнөн. Биринчиси уяттуулук. Экинчиси жакшы кийинип, жакшы жыпар жуттуу атырларды себинип жүрүү. Үчүнчүсү ас-сивак, тишти тазалап мисвак колдонуу. Төртүнчүсү үйлөнүү деди. Мына ушулар пайгамбарлардын сүннөттөрүнөн. Ошолордун эң биринчисини пайгамбарыбыз бул уяттуулук деп атат. Эгер уятың жок болсо, билген нерсеңди кылат экенсиң да. Ошол билген нерсең шариятка каршы болот экен. Шариятка каршы нерсе күнөө болот. Күнөөнүн эсеп китеби катуу болот. Уяттуулук, арнамыстуулук адамды ошол шариятта тыйылган күнөө иштерден тосот экен, тыят экен. Пайгамбарыбыз айтат, ушул пайгамбарыбызга Саид ибн Язид ал-Азади деген киши келип күндөрдүн бир күнүндө айтыптыр: "О Алланын элчиси, мага осуят бериңчи" десе, пайгамбарыбыз айтып атат: "Усика ан тастахи мин Аллах." Бул кишиге айтып атат: "Мен сага осуят айтайын. Сен Алладан уялгын. Кама тастахи мин ар-раджули салихи." Араңарда, айылыңарда аксакалдар бар дейт. Ошол аксакалдардын ичинен дагы өтө салих,
илимдүү, билимдүү, болу адеп, ахлактуу бардык адамдар ошонун сөзүнө уккан, аксакал, даанышман адамдар бар дейт. Ошолордон кандай уялсаң, Алладан дагы ошондой уял деп пайгамбарыбыз осуятын берди. Кээде коебу аксакалга уят дейбиз, а бирок Кудайды унутуп калабыз да. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Ястахфуна минан наси ва ла ястахфуна миналлах." Алар дейт, адамдардан уялат, Алладан уялбайт дейт. Ошондон уяттуулук биринчи Алладан болуш керек. Алладан уялсак, башка нерселердин баарыны өзү тизмектелип, өз ордуна сонун болуп келип калат экен. Ошондон пайгамбарыбыздын жакшы бир сөзү, салих бир жакшы адамдан уялган сыяктуу, Алладан дагы көбүрөөк уял деп пайгамбарыбыз өзүнүн осуятын айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн бир күнүндө ошо сахабалар менен отуруп сүйлөшүп атып мындай деди: "Истахию миналлахи хаккал хая." Сахабаларга айтып атат: Алла Тааладан чыныгы уяттуулук менен уялгыла деди. Уялгыла. Ошол уяттуулук сыпатыңар чыныгы болсун. Ихлас менен болсун, бекем болсун. Дегенде бул сахаба айтып атат: "Кулна" дейт. Биз айттык дейт пайгамбарыбызга: "Я наби Алла, инна ла настахи." О Алланын элчиси, биз уялабыз дедик. Ошондо пайгамбарыбыз мындай деп жооп берди: "Лайса залика." Силердин азыр мынау уяттуу уялабыз дегениңерди мен айткан жокмун. "Валакин ман истахия миналлахи хаккал хая." Бирок ким Алла Тааладан чыныгы уялган болсо, эми пайгамбарыбыз айтып атат тизмектеп: "Фалияхфаз раса ва ма хава." Башыны, көтөрүп жүргөн башыны жана башы камтыган нерселерди бекем сактасын деди. Алымдарыбыз айтат, баш дегенде адамдын чекеси Алла үчүн гана сажда кылсын. Андан башкага сажда кылуудан сактасын. Бутка, итке, айга, дагы башка нерселерге, уйга эмес. Аллага гана ушул баш сажда кылсын. Андан кийин ошол баштын ичинде эмнелер камтылып атат? Адамдын акылы бар. Арак ичкенден сактасын акылыны. Тил бар экен башта камтыган. Тилини сактасын жаман нерсени айткандан. Көзүнү сактасын арам нерсени карагандан, бирөөдү шылдыңдагандан. Кулагын сактасын ушакты угуп тил менен айткандан дейт. Мына ошол баштагы нерсе эмне болсо, ошону шариаттагыдай сактаган болсоң, чыныгы Алладан уялган болосуң дейт. Мен ушуну максат кылып атам деп пайгамбарыбыз айтып атат. "Вал батна ва ма хава." Дагы чыныгы уяттуулук деди пайгамбарыбыз. Мынау курсагыңарды сактагыла. Ошол курсакка арам нерсе кирүүдөн сактагыла. Кийин ошол курсакта эмнелер бар? Денебизде. Ошолорду сактагыла. Жүрөктү сактагыла деди. Мындайча айтканда. Эмнеден сакташыбыз керек? Жүрөктү текеберликтен сакташыбыз керек. Башка бирөөдү кемсинтүүдөн сакташ керек. Мактануудан сакташ керек. Өзүнө моокуму кануудан сактаныш керек. Ичи тарлыктан, өч алуудан сакташ керек. Адамдын денесинде дагы анын жыныстык мүчөсү бар деди. Ошону зына кылгандан сакташ керек. Ойноштук кылгандан сакташ керек. Арам нерселер жака ала жипти аттап барбаш керек. Чыныгы уяттуулук ошол сенин курсагыңда бардык нерсени арам нерседен сактасаң, чыныгы уяттуулук мына ушул деди пайгамбарыбыз. "Вал язкурил маута вал била." Пайгамбарыбыз дагы айтып атат. Дагы чыныгы уяттуулук өлүмдү эстеп тур деди. Өлгөндөн кийин чирип жок болосуң, ошо күндү эсте. Ошондо чыныгы уяттуу болосуң. Эч ким түбөлүк жашабайт экен. Баары бир күн бул дүйдөн өтөбүз. Мына ошондо бара турган жериңде эмне аткарасың? Кандай абалда болосуң? Ошону эстеп жүрсөң, Кудайдан уялып каласың дейт. "Ва ман арадал ахирата тарака зинатад дунья." Ким акыретти кааласа дейт. Пайгамбарыбыз сөзү түгөйлөк. Пайгамбарыбыз айтат, ким акыретти кааласа,
бул дүйнөнүн кооз жыргалчылыгын таштайт. Шариатка каршы келген. Ошондон бул дүйнөнүн артынан чуркап туруп, акыретти унутуп калба деп атат пайгамбарыбыз. Биз бул дүйнөдөн акыретке амал кылалы. Ошондон алымдарыбыз айтат. Пайгамбардын ушул сөзүн чечмелеп атып айтат. Бул дүйнө менен акырет күндөш сыяктуу дейт. Бирөөсүн разы кылсаң, экинчиси такыр сенден разы болбойт дейт. Акыретти разы кылсаң, бул дүйнөнүн жыргалчылыгы разы болбойт экен сенден. Бирок разы болсо макул. Бирок бул дүйнөнү разы кылсаң, акырет сенден разы болбойт. Анын кыл көпүрөсүнөн өтө албайсың. Эсеп китебинен кутула албайсың. Ошондон пайгамбар айтып атат, ким акыретти кааласа, бул дүйнөнүн шариатка каршы келген бардык зыйнатын таштасын дейт. Эми пайгамбарыбыз айтат: "Фаман фа'ала залика" дейт. Ким азыр ушул мен айткандарды аткарса, истахия миналлахи хаккал хая, Алладан чыныгы уялган болот деди пайгамбарыбыз. Мына ушул пайгамбарыбыздын хадисине баарыбыз жакшы көңүл буруп, ошону аткарганга аракет кылалы. Биздин жүрүм турумубуз, сүйлөгөн сөзүбүз, жашообуз, мамилебиз, ибадатыбыз баары мына ушул хадисте камтылып турат. Ушул хадиске эле амал кылган болсок, Кудай буйрса баарыбыз ийгиликке жетебиз. Аллахым баарыбызга насип кылсын. Убакытта болуп калыптыр. Амин. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллахым өзүң ырайымдуусуң, мээримдүүсүң, баарыбызды өз ырайымыңа мээримиң алгын. Вала туазибна ва анта алейна кадир. Аллахым бизди азаптаганга кудуретиң жетет, биз өз азабыңдан сактагын. Валтуф бина бима жарат бихил макадир. Эки дүйнөдө баарыбызды бактылуулардан кылгын. О Аллахым, пайгамбарыбыздын бүгүн уяттуулук, ар-намустуулук жөнүндө сөздөрүн, насааттарын, осуяттарын окудук, айттык. Аллахым баарыбызды ушул жакшы шариаттагы, исламдагы жакшы кулк мүнөз болгон уяттуулук сыпат менен баарыбызды кооздогун. Аллахым жүрөктөрүбүздү ушул сыпаттын жакшы сыпат менен нурлагын. Мына ушул жакшы сыпатка ээ болуу менен Аллахым өзүң бейишиңди баарыбызга насип кылгын. Жаркан Аллаху субхана ва таала ар бирибиздин дуабызды кабыл кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайру халқи Мухаммад ва аля алиhi ва сахби ажмаин би рахматика я архамар рахим.